Быйыл 1-июнга караган түнү Германия менен Польшанын чек арасында Кыргызстандан Бельгиянын Марсинель шаарына бараткан ор жүк ташуучу агармалган. Грузиянын номурлары тагылган машинаны текшерүү учурунда 532 таңгактан 670 кг героин табылган. Баңгизат тууралуу маалыматты немец бажы кызматына голландиялык кесиптештери бериптир. Анда жүктү коштоочу документтеринде товар түрк таттуулары деп көрсөтүлгөн. Бул азыктар Кыргызстанда катталган Элит Шока кондитердик ишканасына таандык болуп чыккан. Жоопкерчилиги чектелген Элит Шока ишканасынын юридикалык дареги Бишкек шаары Шевченко көчөсү 107/4. Биз бул дарекке келгенибизде бул жактан өзүңүздөр көрүп тургандай түрк таттууларын чыгарган ишкана эмес эле, жашы улгайып калган пенсионер уулу менен жашаары анык болду. Бул кичинекей тамда Валентина Вагнер өмүр бою уулу менен жашап келгенин айтууда. Кандайча анын дареги Юстиция министрлигинде чакан ишкана болуп көрсөтүлүп калганын да билбейт экен. Бул тууралуу аймактык милиция кызматкерлери уулунан сурап келгенде таң калган. Валентина апа уулу экөө жашаган турак жай наркы 50 миллион евродон ашкан баңгизатка байланышы бар болуп калат деп онуктаса дагы түшүнө кирген эмес. Позавчера и позапозавчера. 2 күн мурда милиция кызматкерлери келип баламдан бул жерде ишкана барбы деп сурашыптыр. Биз бул окуя тууралуу укук коргоочулардан уктук. Чынын айтсам буга чейин бир киши келип үйүңдү сат деп сунуштаган. Бирок мен андан баш тарткам. Мына өзүңөр деле көрүп тургандай бул жерде эч кандай ишкана жок. Ошондой эле милиция кызматкерлери кошуналарында дагы суракка алышкан экен. Буга чейин милициялар келди, ушундай факт. Түнү 2 күн мурда келген. Анан ушундай Аида деген bir kız сурады. Бул жерде жашайбы, жашабайбы деп, аны жашабайт дедик бул жерде. Ошол. Дагы эмне дешти? Турецкий фирма ачкан, фирма зарегистрирован ушул адресте деп сурады. Анда бизде фирма жок дедик. Иш жүзүндө Элит Шока ишканасынын кампалары такыр башка даректе жайгашкан, бирок Ички иштер министрлиги ал жерде атоодон баш тартты. Адистердин айтымында жеке бизнес ачууну каалаган жарандар ишкананын дареги катары оюна келген жерди көрсөтө беришет. Каттоого керек болгон документтердин тизмеги кыскартылган, жөнөкөйлөтүлгөн. Ага ылайык каттоо үчүн жоопкерчилиги чектелген коомдун мисалы ала турган болсок, каттоого болгону өкмөт тарабынан бекитилген формадагы арыз, каттоо арызы, уюштуруучунун же уюштуруучулардын каттоо жөнүндөгү же юридикалык жакты түзүү жөнүндөгү чечими жана уюштуруучулардын паспорттарынын көчүрмөлөрү. Ошо дареге тастыктаган ошол документ кошумча талап кылынчу эле. Бирок бүгүнкү күндө андай документтер талап кылынбайт. Германияда табылган жүктүн эси катары документте көрсөтүлгөн кондитердик цехтин жетекчиси Аида Жолдошова кечээ Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Ошондой эле укук коргоо органдары анын ишканасын жана үйүн тинтүүгө алышкан. Бирок текшерүү учурунда күмөндүү эч нерсе табылбаптыр. Элит Шока кондитердик цехинин директору Аида Жолдошова болсо табылган 670 кг героинге анын тиешеси жок экенин билдирди. Бирок Бельгияга таттууларды экспорттаганын танган жок. Жактоочусунун айтымында ал өлкөдөгү бизнес өнөктөшүнө жөнөткөн товардын салмагы ортодон кошулуп кармалган кезде 3 тоннага ашык чыккан. Каяктан да груз кылды, бул белгисиз. Жүк мына Кыргызстандан, анан Казакстанга, Казакстандан Россияга, анан ошентип нары Европага өтүп кетти да, ошондой жолдон кетти. Ошондой го дейм. Биз билбейбиз кандай кеткен, аны тергөөдөн сураш керек. Бирок упаковкасы бөлөк, аныкы эмес. Аны жөнүнө үстүнө жана эмеси бар го, жана торговый эмеси. Ошонун үстүнө наклейка кылып эле ошол менен уруп жиберишти да. Ири көлөмдөгү баңгизаты табылган ор жүк ташуучу унааны Түркиянын 63 жаштагы жараны Озон Сүлейман айдап бараткан. Белгилүү болгондой, ал көп жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келет. Эң кызыгы маңзаттары табылган ор жүк ташуучу машина кеминде 4 чек араны тоскоолдуксуз өтүп, Польшадан Германияга өтүп баратканда гана кармалган. У нас есть государственная комиссия. Чынын айтсам, башында уккан кулагыма ишенген жокмун. Бул факты биздин бажы кызматынын, Ички иштер министрлигинин алдындагы мыйзамсыз баңгизаттарын айлантууга каршы кызматынын чала иштегендигинен кабар берет. Эгер табылган маңзаты чынында эле Кыргызстанга таандык болсо, анда биздин өлкөнүн аброю жакшы эле түшөт. Эми Германиянын атайын кызматтары бул жакка келип биздин тийиштүү органдар менен бул фактыны иликтейт болуш керек. Германия бийлиги 670 кг көлөмдө табылган баңгизат аталган өлкөнүн бажы кызматында гана эмес, бүтүндөй Европа тарыхында эң ири партия экенин билдирди. Адистердин айтымында кылмышкерлер көздөгөн максатына жеткенде алар көмүскө рынок аркылуу кеминде 40-50 миллион евро киреше табышмак экен. Алдын ала белгилүү болгондой, маңзаттары Афганистанда өндүрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу кенен маалыматты Ички иштер министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн бере элек. Мерим Мамбетова, Алтын Каныбек уулу, НТС.